Садыр Жапаров менен Абакта Бирге отурган инсан нарынга кеткенге жол кире сурап кайрылды. Таң калам. Күнүнө миңдеген киши кирип чыккан өкмөттүн алдынан ошол инсандын мага жолукканына таң калам. Мага кайрылганына таң калам. Кызык, түш ооп калган. Өкмөттөн чыгып эле шашып унаам тарапка жөнөп калдым. Аңгыча карындашым деп бир байке аркамдан чуркап келе жатыптыр. Колунда баштыгы бар. Токтосомбу же кете берсемби деп чын эле шашып тургам. Мен оюмду жыйгыча эле баягы байке келди. Карындашым, ушул жерде иштейсизби? Жок, иштерим менен келгем. Мен дагы президентке келгем. Кире албай жатам дейт. Күлкүм келди. Бир чети. Кирем деп келсе эле кирип кетчүдөй президент досу эле же агасы беле. Керек болсо досу деле бийчеке кире албайт да. Президентке кирүү оюнчук эмес да. Жо, Садыр байке менен бир Абакта чогуу отурганбыз. Жөнөкөй эле киши болчу. Бизге акыл кеңешин айтып, чогуу тамактанып, чогуу футбол кубок уюштуруп эле жүргөн байкем эле. Кирип учурашып, анан нарынга кеткенге жол кире сурайын дегем. Киргизбей жатышат. 3 сааттан бери турам. Кетип калайын десем жол кирем жок. Абактан бүгүн эртең менен чыктым. Үйдөгүлөргө деле айткан эмесмин. Телефонумда жок, деди. Бир нерсе эстедим. Президент Абакта отурганда чөп баскан участокто оңдоп, түздөп, газон салып, футбол талаасына айландырып, кубок уюштуруп, ал жактагыларды спортко үндөгөн деген айыңды укканым бар эле. Текшерип алуу үчүн тиги байкеден кайра сурадым. Кызыкко, түрмөдө футбольное поле барбы? Ооба, бар. Садыр байке болуп өзүбүз тазалап түздөп жасап алган болчубуз. Нарынга жол кире канча сом? Баланча деп суммасын айтты. Аталган сумманы капчыгымдан алып чыгып бердим да, байке, президентке кирем деп убара болбой кете бериңиз. Ал жака кирүү оңой эмес. Президент менен башка бир буйруган күндө жолугаарсыз. Жолуңуз шыдыр болсун. Жакшы жетип алыңыз деп шарт бурулуп баса бердим. Рахмат деген бойдон кала берди тиги байке. Демек чын экен да. Ой басып бара жаттым. Бийик адамды керек болсо Абакта сындыра албайт, азапта сындыра албайт деген ошода. Көрсөң, ал жактын жаман жагын албай, ал жактагыларды жакшы жолго салганын. Бул кишинин деле жакын сынтып, жакын адамына келгенде шар эле барсам эле кирип кетем. Садыр байкеме деп келгенинин өзү эле айтып турбайбы? Канчалык деңгээлде мээримдүү Садыр байкеси болуп бергендигин. Чын эле, жакшы адам кай жерде болбосун баскан турган жерине гүл өстүрөт. Эми ошондогу бул кишинин Садыр байкеси бир эле Абакта эмес, бүтүндөй мамлекеттин каралбай калган булуң бурчтарын оңдотуп түздөтүп жатпайбы? Эми ошо бул кишинин Садыр байкеси ашып ташкан мээримин бүтүндөй элге төгүп жатпайбы? Же калпайтамбы? Сыймыктанам. Алга, биздин президентибиз Садыр Жапаров. Эл сиз менен, дейт Бактыгүл Иманбек кызы. Окуя август айында болгон.